Жер иштетүүчүлөр үчүн таланы камыштан тазалоонун бирден бир жолу бул чиреңке чагы өрттө. Бир нече мүнөттө жүздөгөн, керек болсо миңдеген чарчы метрлер тазаланып бүтөт. Бирок мунун терс кесепети дагы бар. Энергетиктер тагыраагы электриктер үчүн чоң көйгөйлөр жаралат. Кечээки өрт бул жылы чыккандардын биринчиси болду. Жазгы талаа иштерине даярдык көргөн дыйкандар камышты өрттөшүп, жалын электр чубалгыларын иштен чыгарган. 3-төн 24-түкөндө диспетчер бизге кабарлады, что линия өчтү деп, чубалгы өчтү деп экөө тең. Главный Алмата, главный Шу 220 киловольт. И бригада чогултуп сразу осмотрга кеттик. И обнаружили бияктан, карашты да, что поджог. Адистер текшерүүгө келгенде тилсиз жоо алсыздап, анча-мынча гана жалындары калган. Өрттүн таркашына саздын суусу, эри элек кар тоскоол кылган. Айта кетүүчү нерсе, от электр тогун жакшы эле өткөрөт. Жалын как будто баягы проводник болуп калат дагы, жерге биздин защиталарыбыз бар. Защита от земли деген. Өчө биздин головной подстанциялардан ошол защиталар иштейт, ошондуктан өчөт. Алматынын бир бөлүгү жок дегенде 1 сааттай жарыксыз калган. Ушундай эле окуя Чүйдүн башка аймактарында кайталанышы мүмкүн. Анткени жакында жазгы талаа иштери башталат. Былтыркы жылы камыш өртүнөн 8 жолу авариялык өчүрүүлөр катталган. Энергетиктер дыйкандардан камышты өрттөбөөнү суранышат. Альтернатива катары химикаттарды колдонуу зыянсыз жана коопсуз экенин белгилешүүдө. Канат Рыскулов, Ярослав Калиновский, 5 канал.